dagın жүрүш турушундагы жашоонундагы бала тарбиясындагы маданиятını билишибиз керек экен. Албетте, сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Маданиятты билбей эле биз ким экенбиз? Же болбосо адамгерчиликти билбей эле биз ким экенбиз деп. Туура билебиз. Только менин колумду караңыздар. Бардык нерсенин 7 кабаты бар экен. 7 кабат асман дейт го, 7 кабат жердин асты. Ошондой 7 кабат. Биз ол маданият, педагогикалык маданият дегенин бир гана кабатыны билип алып, атыны билсек, затыны билдим деп ойлойт экенбиз. Онун астында 6 кабаты биз али даже түшүп көргөн эмеспиз. Окуп келген биз да билбейбиз. Ошол үчүн муну жакшы өздөштүрүп алыш керек. Педагогикалык маданиятыңыздардын ичинде эмне болуш керек? Балдардын түшүнө билүү, шыктандыруу, билимге кызыктыруу, билимге ынтызарлык берүү, талап коюу, жазалоо, анан мактоо, шунун бардыгынын түрү бар экен. Педагогикалык маданиятта дагы мындай деген жери бар. Бир сөздү балага айтканда ата эне мугалим бир эле сөздү 50 кыл түр кылып айтсаңыз, агар ошондо анан сиз күчтүү эне ата болот экенсиз. 50 кыл. Мисалы үчүн мына китепти бер дегендин өзүнү, же көсөүдү апке, же болсо үйдү шыпыр, хамырды кыл дегендин өзүнү 50 кыл үн менен айтыш керек экен. Ал кандай деген? Бер китепти ал. Үйдү шыпыр. Үйдү шыпыр. Үйдү шыпырып кой балам. Малды кара, айланып кет. Көрдүңүзбү, мен ал 4-өөнү айттым. Ушундайдан 50 кыл кылып айтыш керек экен. Ушуга маани берейик. Анан педагогикалык маданиятты койгонумдун себеби программаны көрсөттүңүзбү? Кана программа. Койгонумдун себеби бул мана программасы Академия науктан президенти кириш сөз менен азыр Кыргызстан талас, шуну айттыңарбы жокпу? Талас, Чүй, Жалалабад баары ушу программа менен энелер сиздерди эле окуп атат. Мына Салтанат деген эң сонун ишти жасап атат. Эркингүл деген, Эркингүл Жалалабадта, Салтанат бул таласта, Динара Чүйдө. Ошо бардыгы энелерди окутуп билимди түзөтөйүк деп. Эмне үчүн дегенде, урматтуу энелер, мына аталарда отурасыңар. Тууру биз маш эгип, бачка эгип, жүзүм өрүктү эгип эле жашап атабыз. Бирок заман күндөн күнгө башкача. Бүгүнгү заман эртегеге туура келбейт. 5 жыл, 10 жылдан кийин уже башкача жашоо болот. Балдарыңар англис тилин билбесе, физика, техника, технологияны билбесе, проекттерди билбесе, IT технологияны билбесе, ким болот? Ош базарга тачкачыян боло албай калат. Тачкаян бардыгы уже автоматизирован болуп кетет. Шуның үчүн алиги азыр жашап туруп 10 жыл, 50, 100 жылдын алдыны көрө билиш керек. Ошого балдар даярдаш керек. Мындай деген сөз бар экен. Балаңды сен өзүң жашап жаткан заманга даярдаба, өзүңдөй кылып даярдаба, келечекке 50, 100 жылга даярда. Таки балдарым эртеге, ата, шуну айтып мени окутпапсыз да, мен шунтуп хор болуп, Ош базарда тачкачы болбойт эдем, зарыкпайт эдем, Москвада барып, гастарбайтер болуп, түлкү жебейт эдем орустардан деп өкүнбөй турган болсун. Көрдүңүздөр, канча маселе бар. Албетте, бул биздин элибиз үчүн бул менин азыр айтып аткан эне мектеп, булар бардыгы чоочун. Бир чоочун киши деген, чоочун адам деген чыгарма бар. Чоочун дегени бегана деген. Каяктан капыргай келип алып гимназия ачып эне мектеби дейт, окутат, китеп алат, китеп берет. Биз ким экенбиз, биздин тирикчилигибиз жок. Энди угуңуздар. Zaman sana bakmasa sen zamanga bak. Zaman şunu talep kıladı. Hazır уже biz eskilik kıladı zaman. IT teknologiyanı biliş kanday, sabahki kibernetikani biliş kanday. O sizler tazeli kıynalıp kalasızlar. Şu üçün balanın konumunu bir yaka buruş gerek. En çoğuna da şu oku öyle nime oluptur, okuyanlar kim oluptur, körüp atabız. Buna oku öyle 3 etaş, 4 etaş, euro remont, o maktav emez. Maneyer euro olsun, özü bitte uy emez, 10 ta uydu satıp verir sizlerge. Buna Azat Sanavardın kızı, ulu. Bitti, hazır Amerika'da işlep atat, bilgenleri barsınlar, dostluk arkadan. Bişkekten uydu alıp verdi, bir yaktan Amerika'da apasıga jip maşinanı alıp verdi, jürek, Abdurrahman degen Abdulakipov, dağı balağız var. Betke uydu salıp koydu, Bişkekten aldı. Manaul euro remont boluş gerek. Şuga
Биринчиден үйдө көңүлдү буруп тарбия маданиятыга буруңуздар, экинчиден балдардын бала деген аккан суу. Каяка силер бурсаңар жөө ошого кете берет. Саары кечкирип эле анал үйүнү дубалын мындай кылыптыр, евросун мындай кылыптыр, пулду мынча салыптыр, мынча калым бериптир, мынча шуну эле сүйлөп, мына мынча китеп окуптур, мынча китеп алыптыр. Биз дагы үйгө китеп алайык. Китеп окуйук балам, китеп окуйук, манабага тартыш керек. Мен өткөндө айттым, ар бир үй бүлөдө 300 тадан китеп кам болбосун деп. Күмүшайсыңбы? Мана Күмүшай баласы азыр мединститутты бүтүп иштеп атабыз манада. Иштеп атат, доктор болду. Мана шу жерде окуган Күмүшай дайым келип катышат. 300дөн аз эмес болсун китепти. Бүгүн барып эсептегилечи бир 10 та китеп барбы жокпу? 4 та машин катар турат, а китеп жок. Ана ошого жараша. Эми китеп окугандар неме болуптур десеңер ага, илим алгандар. Дүйнөдө азыр өнүгүп кеткен мамлекеттер бар. Кытай, Финляндия, Швеция дегендер. Мына мен сиздерге бир цифра айтайын. Кыргызстанда адамдын жан башыга улуттук киреше $1200 экен. Бул азыр эң өсүп калганы. Ал эми Швецияда, Австралия өнүккөн мамлекеттерде бир адамга мамлекеттин кирешеси $80,000 $120-150,000 жетет экен. Жашоо жаннатта. Бечара кыргыз кыйын болду. Вечер тойхан отурабыз манетте кафе кылып алып, битте катта эме берсек катырдыма деп бир ай сүйлөйт, бүттү. Онон көрө ол акчага компьютер алып бергиле балдарыңарды дарылаткыла, өзүңөр дарылангыла, китеп, энциклопедия, словарь, справочникти алып бергиле балдарга англис тили, математика, репетитор деген сабакты бердиргиле. Мына бул келечекке таярдык болот. Ушул нерсеге мен силерди чакырып кетем.